Президенттин сүрөтүн алып салгыла. Сыймык чуу салды. Добуш берүү үчүн барган чоң казаттын мүчөсү Сыймык Жапыкеев кошоматты токтоткула. Президенттин сүрөтүн мектепке эмнеге илип алдыңар деп ызы чуу салды. Булак лайк чекиткейжи. Кайсы партияга канча мандат тиет? Тизме. 3.523.532 киши добуш берүүгө укук алган. Ал эми биометрикалык каттоодон өтпөгөндүктөн 437.000 жаран шайлоого катыша алган жок. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын жарыялады. Мандаттар тууралуу божомол автоматтык түрдө эсептөөчү системанын санаганы менен добуштардын 94,42%-нын жыйынтыгына таянып жасалды. Келтирилген божомол расмий болуп эсептелбейт. Алдын ала берилген маалымат боюнча 4 партия 7%-дык босогодон өттү. Биримдик 24,45%. Мекеним Кыргызстан 23,95%. Бүтүн Кыргызстан 7,9%. Кыргызстан 8,76%. Алынган маалыматтын негизинде мандаттар төмөнкүчө бөлүштүрүүлөрү божомолдонду. Биримдик 46 мандат. Мекеним Кыргызстан 45 мандат. Кыргызстан 16 мандат. Бүтүн Кыргызстан 13 мандат. Булак Спутник чекиткейжи. Кудрет Тайчабаров. Парламентке 5 партия келсе, болжолдуу мандат бөлүшүү төмөндөгүдөй болот. Биримдик 41. Мекеним Кыргызстан 40. Кыргызстан 15. Бүтүн Кыргызстан 12. Мекенчил 12. Мындай учурда коалициянын 3 вариантта түзүлүшүн айта алам. Биринчи. Биримдик мекеним Кыргызстан. Изначальный бийликтин планы. Бул учурда тирилдик менен жегенимдин чабышканы жөн эле театр экенин түшүнөбүз. Бул вариантта спикер Келдибеков, премьер-министр Исаев же Аманкулов болушу мүмкүн, же Боронов калат. Экинчи. Мекеним бүтүн Кыргызстан. Бул райондун планы. Бул вариант келсе, Сицилиядан чыгып эле кеткиле. Спикер Келдибеков, премьер-министр Мадумаров же Ибрагим Жунусов, вицелер Кыргызстандыкы. Үчүнчү. Биримдик мекенчил Кыргызстан. Бул вариант жегеним менен тирилдиктин чабышканы чын болсо ишке аша турган вариант. Себеби Жээнбековдор Мадумаровдун кемсинтип сүйлөп, шылдыңдаганын унутпашы керек. Кекчил үй бүлө. Ошондо түтүн точно биримдикке кошулбайт. Пул класстан любой вариантка жатып берсе, бийлик Ташиевке садырды чыгарабыз, момунча министрлик беребиз деп жалдырап атып кошуп алат. Бул вариантта спикер Ташиев же Аманкулов, премьер-министр Ташиев же Аманкулов. Ташиевдин кокустан жегенимдин түзгөн коалициясына кириши анын өз сөзүнө турбаганынан кабар бериши мүмкүн. Себеби ал шайлоо алдында Ташиев ошол жака кошулуптур деген жаңылыктан көрө өлүп калыптыр деген жаңылыктын чыкканы артык деген. Хача Келдибеков укмуш убадалар менен тартканга аракет кылат. Башка варианттарды ойлогондор жазгыла. Ал варианттарды да окуп көрөлү. Булак Facebook. Мекен ынтымагы менен чоң казат партиялары БШКга чогулушту. 4-октябрь саат 23:00 жакын Мекен ынтымагы партиясынын өкүлдөрү Буршайкомдун алдына чогулушту. Алар шайлоонун жыйынтыктарын тааныбай турганын билдиришүүдө. Андан соң бул партияга чоң казат партиясынын мүчөлөрү келип кошулду. Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков бул шайлоо ыплас өткөнүн айтып, анын жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдирди. Бул шайлоодо элди айбандай кылып ташышты. Көз көрүнө ташып аткандарды көрүп туруп, сылыктык кылуунун кереги жок, урматтуу президент. Булар мамлекеттик кызматкерлер айлыкка жетпей мусапыр болуп турса да, 200-300 баланын сөөгү сырттан келип атса да, элди шылдыңдап шайлоонун чечимин чыгарышты. Мына эми кезексиз митингдер башталат. Бардык саясий күчтөрдү биригүүгө чакырам, деди Темирбек Асанбеков. Көп өтпөй Мекен ынтымагы партиясына чоң казат партиясынын өкүлдөрү кошулуп, алар да шайлоонун жыйынтыктары менен макул эмес экенин билдиришти. Партиянын өкүлдөрү бүгүн саат 12:00 Ала Тоо аянтында кезексиз митинг башташат.
Эң ыплас шайлоо өттү. Атамекен партиясы. Атамекен партиясынын лидери Жанар Акаев парламенттик шайлоонун жыйынтыктары күмөндүү экенин билдирди. Ал журналисттерге партия күрөшүн уланта турганын, оппозициялык блок түзүүгө даярданып жатышканын белгиледи. Акаев Кыргызстандын тарыхында мындай ыплас шайлоо болбогонун, алдыңкы 3 партия сатып алган мандаттарын бөлүшүп жатканын айтты. Ошондой эле массалык түрдө добуш сатып алуу болгонун, шайлоодон өтпөй жыйынтыктарына нааразы болгон оппозициялык партиялар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын, шайлоонун соңку жыйынтыгы чыккандан кийин дагы билдирүү жасай турушканын кошумчалашты. Бир видео менен убакыт көрсөтөт. Бакиров Матраимовду мамлекеттик кызматка алып келүү жөнүндө. Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров басма сөз жыйынында бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мамлекеттик кызматка алып келүү тууралуу суроого жооп берди. Ал биздин партиянын саясий кеңешинде жок. Андыктан өкмөттүн жаңы курамы жана коалиция түзүү тууралуу айтуу эртелик кылат. Андыктан убакыт көрсөтөт, деди Бакиров. Райымбек Матраимовду жана анын үй бүлөсүн Мекеним Кыргызстан менен байланыштырышат. Дал ушул партия менен бул шайлоого 6-чакырылыштын депутаты Искендер Матраимов баратат. Боршайком 2 миллиондой бюллетенди санады. Алдын ала жыйынтык боюнча Мекеним Кыргызстан шайлоочулардын 24% добушун алды. Ал эми Искендер Матраимов Азаттык радиосуна берген маегинде шайлоо кир өткөнүн айткан. Булак клуб Чекита Азия. Социал-демократтар партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турушканын билдирди. Анын айтымында шайлоодо мыйзам бузуулар орун алды. Тактап айтканда шайлоо участоктарына адамдарды ташуу, добуш сатып алуу, коркутуу, бийликчил партиялардын пайдасына бюллетендерди фальсификациялоо, административдик ресурсту жана криминалды колдонуу орун алган. Социал-демократтар бардык элдик оппозициялык күчтөрдү жана партияларды адилеттүүлүктү орнотуу үчүн саясий көз караштарга карабай мафиялык, парага малынган топко каршы күрөшүү үчүн биригүүгө чакырды. Булак Баракелде Чекит.org. Премьердин бажасы коркутту деп биримдиктин сап башы Акылбек Жамангуловдун жолу. Өлкө тагдырын аныктаган парламенттик шайлоо жыйынтыкталып, саналуу партиялардын өкүлдөрү калың элдин добушу менен депутат болуп келишмекчи. Шайлоодо 7% босого ченден өткөн партиялардын бири биримдик Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги саясий уюмдун сап башында турган Акылбек Жамангулов тууралуу факты даярдады. Жамангулов Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясынын жетектеши жана Республика Ата Журт партиясынан депутат болуп келгени менен таанымал. Биз ал жөнүндө башка маалыматтарды топтодук. 32 жашта 1988 жылдын 24 октябрында Чүй облусунун Кемин шаарында туулган. Атасы атка минер жана бизнесмен болгон. Жекшен Жамангулов спирт жана алкоголдук ичимдиктерди өндүрүү, сактоо жана жүгүртүү мамлекеттик агенттигинин директору болгон. Ошондой эле ал балыкчыдан Ликер арак заводун негиздеген компаниялардын бирин жетектеген. Апасы Нуржамал Ысык көлдүн Тоң районунун кызы. Өкүл атасы Аба Майданды жетектеген. Жамангуловдун өкүл атасы Эрик Шайдинов 2011-2013 жылдары Манас Аба Майданын жетектеген. Ошол эле жылдары Жамангулов аэропорттун башкаруучулук кеңешинин мүчөсү, жетекчинин жардамчысы болгон. 15 жашында иштей баштаган. Эмгек жолун 2003 жылы 15 жашында балыкчыдагы Көк Ойрок Ликер арак заводунан баштаган. 17 жашында Альфа Ширсфилд аудит ишканасынын кадрларды тартуу бөлүмүнө ишке орношкон. 18 жашында Альфа маркетинг ЖЧКсында коомчулук менен байланышуу боюнча менеджер болуп иштей баштаган. Үй бүлөсү жубайы Чолбон экөө 3 баланы тарбиялап жаткан кези келинчеги ага мектепти аяктаары менен турмушка чыккан. Жылкыга кызыгат. Жылкы баласын абдан баалап, эс алуусун ат минип өткөрүүнү жакшы көрөт. Буга чейин берген маектерине караганда айына жок дегенде 2 жолу шаар четине чыгып, таза абада ат минет. Негизи эле Малжанга жакын. Кичине кезинен эле чоң атасына кошулуп жайлоого мал көчүрүп, тоо койнунда конуп түнөп жүргөн. 3 жогорку билими бар.
2011 Кыргыз Россия Славян университетинин финансы жана кредит адистиги боюнча аяктаган. 2014 ТИИМдин дипломатиялык академиясынын эл аралык мамилелер бөлүмүн бүтүргөн. 3 жогорку билимди Кыргыз мамлекеттик юридикалык окуу жайынан алган. Республика ата журттан депутат болгон. 2015 жогорку кеңештин 6-чакырылышында Республика ата журт саясий партиясынан депутат болгон. Бул чакырылышта биримдик менен шайлоого аттанган. Тойлорго мораторий. 2018 жогорку кеңеште мамлекеттик маанилүү болбогон той топурга 5 жылга чейин мораторий киргизүүнү сунуштаган. Анда Жамангулов мамлекеттик бюджеттин эсебинен 100дөн ашуун иш-чара өткөрүлөөрүнө нааразы болгон. Байлыгы. Акылбек Жамангулов 2018 депутат катары декларация тапшырган. Анда баалуу металлдарынын баасы 2,9 миллион сом экени көрсөтүлгөн. Маданий баалуулугу бар буюмунун баасы 500 миң, кыймылдуу мүлкү 3,85 миллион сомго бааланган. 130 миңдик үй канаттуулары, 2,95 миллиондук жылкысы, 3,6 миллиондук бодо малы жана 4,9 миллион сомдук кой эчкиси бар. Тиричилик техникасы, эмерек, үйгө керектүү буюмдарынын баасы 2,2 миллион сом. Gold King Plus компаниясындагы 60% үлүшүн ишенимдүү тарапка өткөрүп берген. 140 чарчы метрлик батирде жашайт. Мындан сырткары контейнер гаражы бар. Bir жылда 544 миң сом киреше тапкан. Абылгазиевдин бажасы коркутту деп 2018 Акылбек Жамангулов жетектеген Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясы КТ Мобайл ишканасы менен иштешүү укугун берген тендерди жеңип алат. Бирок техникалык маселелерге келгенде эки компаниянын ортосунда түшүнбөстүк жаралган. Тагыраагы мамлекетке караштуу КТ Мобайл өз алдынча уюлдук оператор болоорун жарыялаган. Ал ортодо КТ Мобайлдын жетекчилери 300-350 миң маяна алары айтылып, директорлордун орун басары өкмөт башчы Мухамбеткалы Абылгазиевдин бажасы Иманкадыр Рысалиевдин баласы экени аныкталган. Бул коомчулукта резонанс жаратып, жетекчилердин баары иштен кетүүгө мажбур болгон. Бул чырдын айланасында депутаттык комиссия түзүлгөн. Анда Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясынын жетекчиси Акылбек Жамангулов аны Иманкадыр Рысалиев коркутуп жатканын билдирген. Ал тургай үй бүлө балдарыңды кара дегенин айткан. Рысалиев мындай жол менен КТ Мобайл ишканасын ишке киргизүү үчүн каражат которуусун талап кылган. Ал эми Рысалиев Жамангуловдун айткан дооматтары суу кечпей турганын билдирген. Көптөгөн талаш тартыш, бир нече адамдын кызматтан кетүүсү менен КТ Мобайл уюлдук оператору 2019 август айында Мегаком компаниясынын базасында иштей баштаган. Салам соода маркасы менен таанымал. Мегаком компаниясындагы ордун ИИМдин мурдагы башчысы аткарууда. Акылбек Жамангулов парламенттик шайлоого аттангандыгына байланыштуу Альфа Телеком ишканасынын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп Абдылда Суранчиев дайындалган. Суранчиев 2013-2014 жылы ИИМди жетектеген. Андан соң Мегаком компаниясынын башкы директорунун орун басары болуп келген. Булак Спутник чекиткейи.